3 Pro жалгыз тек 3 кыл комуз чертилбейт, күйгө келбейт, чебер колсуз. Мына ушундай мыкты устаттын колунда комуз мыкты оон чыгарып, мукам үн жаратат. Бирок бул комузду жасоонун дагы өзүнүн эрежеси, жол жобосу бар. Алдыда мына ушул комуз кантип даярдалат, көрөбүз. Эң алгач комузду жасоодо туура жыгач тандоо керек. Андан жыгачтын аспап жасоого ыңгайлуу көңдөйүнөн 7 см кесип алып, кургак жерге коюшат. Комузду жасоодо биринчи биз биринчи эле жыгачына маани беребиз. Кайсыл жерде өскөн, кандай шартта өскөн, ошого маани беребиз. Анан канча жылдык дарак. Негизи комуз мөмөлүү жана мөмөсүз дарактардан жасалат деп коет, ширелүү дарактардан. Анан буну кесип атканда көбүнчө биз бул өрүк, мисалга айтканда өрүк жыгачын айтканда мөмөсүн таштагандан кийин же жалбырагын таштагандан кийин кыйып алабыз. Же болбосо эрти жазда бүчүр алганга чейин кыйып алып, муну бир топ убакытка чейин кургатабыз. Кургатканда деле ошол белгилүү бир сантиметр, 7 сантиметр кесип алабыз биз. Анан доска кылып туруп сактайбыз. Сактаганда дагы күн тийбеген жерде сактайбыз көбүнчө. Негизи эле шамал тийбеген жерде жарылбай тургандай бир шарт түзүшүбүз керек болот. Жарылып кеткен болсо анда иштегенге аябай тоскоолдуктар жаралат. Комуздун чарасы бүткөндөн кийин аркасына оюу түшүрүлөт жана тегизделет. Андан соң чарага капкак жабылып жылмаланат. Чаранын ичи жып-жылма, көңдөйдүн узун туурасы так алынганда дабыш тунук чыгат. Кескенден кийин сомдойбуз. Мына биринчи этабында сомдолгон жыгач бул. Сомдогондо мына бияктарында бир аз запас жерлер бар, орусча айтканда запас коебуз, кошумчалап. Себеп дегенде деформация деген нерсе бар, баягы өзгөрүп кетиши мүмкүн, өзгөрүп андан кийинкиси комуздун өзүнүн формасына келтиребиз. Андан кийин тешүү эмеси келет, процесстечи, тешүү тартиби. Тешкенде дагы өтө кылдаттык менен тешебиз. Бир жарым сантиметр эмен алабыз, калыңдыкты алып тешебиз. Тешкенде дагы бир аз эме коебуз, сантиметрден запас коюп, анан ичин жылмалайбыз. Тешкенден кийин муну теше деп коебуз, керк деп коет, ошо менен уруп, мына ашыкчаларын алып туруп, анан жылмалоо иштерине өтөбүз. Жылмалаганда эме сынуушунда чыгат да. Жылмалаганда кайра чертиклеп көрөбүз, кармап көрөбүз, өзүбүздүн кол менен сезип көрөбүз, бизге жагып атабы, жакпай жатабы. Комуздун негизги саналган көңдөйү калыпка келген соң кармагычы жана үн жөндөгүчү саналган моюн жасалат. Моюн комуздун так ортосунан тегиз өтүшү керек. Андан соң кулак жана кылдар тагылып, даяр комуз текшерилет. Андан кийин капкакты ордун табабыз. Капкактаганда мындай келет капкак уже. Капкактын ордун табып, капкактайбыз. Жакшы бир клей менен клейлейбиз. Ага чейин, капкакка чейин мына артындагы оюмосун түшүрүп алабыз. Ушул оюм эме жылмалагандан кийин мынанын артына оюу түшүргөндө дагы кол менен кайра сезип, анан формасын чыгарып, могу комуздун формасы чыккан, чарасынын формасы чыккан моюн турат пока. Эмесин түшүрүп алдык, анан кийин капкактадык. Анан жылмалайбыз муну эле. Жылмалап туруп, мына баягы оюулар турат. Ушун менен мисалы чаранын иши толук бүтпөсө деле бир 90% бүтүп калды чаранын иши. Анан ортосун табып туруп, эмесин чыгарабыз, моюнду чыгарып туруп, моюн чыкты мында. Анан моюн кулактары калды. Кулактарын тешип, анан акырында кадимкидей эле комуз пайда болот да. Учурда Бакай Жумабаев устаты менен биргеликте бадам, алча, алма, карагай, өрүк жана башка жемиштердин сөңгөгүнөн комуз жасап келишет. Алардын айтымында дабыш жагынан өрүк дарагынан чабылган аспаптын артыкчылыгы бар.